Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт автордук берүүчү Атыжан Талгат Абдрахманов. Ассаламу алейкум. Көрсөтүүбүздүн кезектеги каарманы жашкер юрист Бакыт Борошов мырза. Бакыт мырза, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Талгат мырза. Сизге бериле турчу мен алгачкы эле сурам. Бакыт Борошов деген ким? Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат. Мен атым Бакыт Борошов. Мен бир тараптан ишкер болом, бир тараптан юрист, ишкерлердин укук коргоочусу деп койсом болот. Жалал Абад областы боюнча. Сингапурдун биринчи премьер-министри болгон да, Ли Куан Ю депчи. Ошонун жакшы сөзү бар. Ишкерлер бул мамлекеттин эң зор адамдары дейт да. Анткени булар мамлекеттин акча сурабайт дейт. Пенсия, пособие ошондордучу. Булар өздөрүнө өздөрү багат, башка адамдарга жумуш орундарын түзүп берет. Эң башкысы мамлекет жалгыз киреше болгон салык төлөйт деген да. Биз ошо ишкерлердин бирөөбүз. Өзүн мактап койлук. Жашоодогу сиздин ураныңыз? Жашоодогу уран алга. Алдыга. Аркага жол жок. Артка жок, только алга. Ишкер болуу үчүн кандай аракеттер керек? Эмнеге көңүл буруу зарыл? Жаш ишкер катары эмнени айтат элеңиз? Кандай кеңеш? Ишкер болуш үчүн биринчиден сөзсүз түрдө бул кичине билим керек. Кичине дегенде мен тамашалап атам, өзү негизи билим керек да. Экинчиден мындай айтканда эрк керек, дух. Китеп окуганга кызыгасызбы? Кандай китептерди окугансыз? Акыркы окуган китебиңиз кайсыл? Негизи китеп көп окуган кызыкпайт элем, бирок окуганга мажбур экенмин. Анткени окубаса адам өсө албайт экен. Эң акыркы китебим бул «Три чашки чая» деген китеп болду. Бул 8-7 миллиондой сатылып тур дүйнө боюнчачы. Бул бир америкалык альпинисттин Пакистанга барып мектеп куруп бергендиги тууралуу экен. Бул жерде ушунчалык билимдин маанилүүлүгү боюнча китеп экен да. Өтө жакшы китеп экен. Көбүнө сунуштайтылам ушу китептичи. Кыргыз чыгармалары жазылган китептерчи? Кыргыз чыгармаларынан эсте жок. Негизинен ишкердикке болгон алгачкы кадамыңыз жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Алгачкы биринчи ишкердикке кадам таштаганыңыздагы күндөр. Мен өзү мамлекеттик органда иштейт элем, прокуратура системасында. Кийин ал жерден кандайдыр себептер менен чыктым. Чыккандан кийин бир досум сунуш берди, чогушуна ишкердик кылайлык деп. Ошо менен ишкердикке кирип кеттим да. Кийин бирок өзүм юрист болгон үчүн, юридикалык практикам болгон үчүн кичинекей бир юридикалык компания ачып, ишкерлердин укуктарын коргоо үчүн заказдарды алып иш баштадык. Мен көпчүлүк ишкерлер менен сүйлөшкөндө, буга чейин мамлекеттик кызматта иштедим эле, анан жеке ишкерликке өттүм дейт да. Мунун себеби эмнеде? Мамлекеттик кызматтан көңүл калгандабы, же болбосо башка себептер барбы? Жок, эми азыр мамлекеттик кызматтын акыбалын баарыбыз эле билебиз да. Мисалы, элементарный врач, главврач деп атат, ана кызыл кыянын 7000 6000 айлыгы бар экен да. Биздин эми баягы чоң кызматтар деп коелук, бул эң көп болсо бир 30 000 40 000 айлык алат да. Бирок карасаң жашаганы башкача да. Ушул эле бая айтып кеткендей Ли Куан Ю, Сингапурдун биринчи премьер-министрине анын оппозициясы суроо берет да. Сен кичинекей бир мамлекеттин премьер-министрсиң дейт. Ал жерде премьер-министр президент ордунан эң башкы мени ролду ойнойт да. Сен айлыгың $3 миллион дейт да. Сенин 20 эсе чоң болгон Индонезиянын президенти дейт. Сенен 3 эсе аз алат дейт да, 1 миллион гана алат дейт. Дегенде ал сонун жооп берет да. Балдар карагылачы, мен баймынбы, же Индонезиянын президенти бала чакасы менен байбы дейт да. Фактически ал бай болгон болот да. Эми биздик мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын карасак аз, бирок өздөрү жакшы жашайт да, керекелерчи. Бул эмне? Бул сөз түрдө же коррупция, же дагы башка нерсе да. Ошол учурда сиз алгачкы ишкердикке кадам таштаган жыл кайсыл жыл эле? Канча жыл болду? Ошол учурда ийгиликтүү ишкер болуунун сыры эмнеде? Эмнеге көңүл буруу зарыл? Биринчи 2010 ошо ишкердикке баштагам. Кайсы тармакта? Ошол юридикалык консультация берүүчү борбор, Жок, курулуш тармагына киргизбиз бизчи. Ишкерликтин эң биринчи мындай ийгиликтүү сырларын биринчиден сен сөзүңө туруш керексиң, бренд, да? Айттыңбы кылыш керексиң, да? Бирөөдөн тыйын алдыңбы, убагыңды кайтарыш керексиң. Убагыңда кайтара албайсаң дагы, сен эмне?
чалып сөз айтып түшүндүрүп коюш керексиң. Сен туруп тур, мен жок болуп кетпейм, мен берем депчи. То есть бренд да. Анткени бул кредит доверие деп коет да. Мисалы мен бүгүн бирөөдөн 1000 сом алдым. Оны эртеси 10 000 сурасам ал мага берип турат да. Үчүнчү күнү 1 миллион сурап турушу мүмкүн да. Ал мен ишенип мага берип турат да. Бул эмне? Сен бөлөк жерден барып ломбардтан же банктан кредит албайсың, бирөөдөн карыз гана сурап турасың да. Ошентип бирөөдөн карыз алып, жаап, ошентип кете бересиң, айландырыпчы. Бренд. Сиздин жакында эле темир бетон иштетүүчү ири ишкана ачканыңыздан кабарыбыз бар. Ишкананы ачуудагы аракеттер жана ал жайдагы азыркы абал жөнүндө айтсаңыз, маселен канча жумуш орун түзүлдү дегендей? Биз буга чейин 2017-жылы Жалал Абад шаарында болгон мурда КСД деп аталчу темир бетон заводун арендага алып иштеткенбиз, ижарага. Биз 2 жыл 3 ай болуп 2 жыл 3 ай иштеттик. Биз келгенде 46 жумушчу бар эле. Биз кетип атканда 104 жумушчу болгон. Биз келгенде завод не рентабельный, бирок биз 3 айда аны рентабельный кылып чыгардык. Биз айлыктарды 3 эсе көтөрдүк. Биз 2 жыл эсе, биз 2 жылдан ашык иштедик. 2 жыл тең Жалал Абад шаары боюнча экинчи салык төлөөчү болуп турдук. Абы келечектен кийинчи. Кийин аренда срогубуз бүтүп кичине тополоң болуп, биз даяктан чыгарды, биз чыктык. Кийин ошол 2019-жылдан 2020-жылдан февраль айында баштадык, өзүбүз жеке завод ачайлык деп. Ошо 6 айда ачтык. Азыркы учурда бир 40ка жакын жумушчу иштейт. 40 жумуш орун түзүлдү мындан келе. Эгер сыр болбосо, буга чейин сиз айтып атпайсызбы? Биз 20 орундан ошол 140 орунга чейин чыгарган бир ишкана бар, 46 жумушчудан ошол 101 деме жумушчуга чыгарган бир завод бар эле. Аны эмне үчүн бердиңиздер? Же келишим мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу, же башка себептер болдубу? Жок, биринчиден келишим мөөнөт бүткөн. Бирок биз мындай айтканда беттырмачылык кылып бербей койдук. Анткени билдик, бергенден кийин мамлекет өзүнүн управлениясын алса кайра эле өлтүрөт деп. Анткени практика көрсөтөт. Мамлекеттик управление, мамлекеттик башкаруу болгон ишканалар баардыгы нерентабельный, алар сөзсүз түрдө банкротство барат же хищение болот. Бердик, чыктык, бирок чыгып кеттик да акырындачы. Ошол учурда менде дагы бир мындай суроо. Мамлекет тарабынан дегеним жергиликтүү бийликтен ошо ишкерлерге болгон ички мамилесине токтолсоңуз, айрым учурда нааразычылыктарды угуп жүрөбүз. Сизге, сиз сыяктуу ишкерлик кылам дегендерге кандай жеңилдиктер жана тоскоолдуктар бар? Мен ар дайым айтып кетем, жергиликтүү бийликтен вообще негизи Кыргыз Республикасынын бийлигинен бизге эч кандай жардам керек жок. Кредитке окшогон, госгарантия окшогон жардамдар керек жок да. Силерден бир эле жардам дейбиз да, пут тоспогула дейбиз да. Ошол эле пут тоспосо, биз ишкерлер өзүбүз кылдырап иш кылып кете беребиз. Негизи, эгерде жалпы геополитика мындай саясатты алсак, мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн ишкерлерине жардам бериш керек да. Анткени бул жаш балага окшогон төрөлгөндөн кийин аны тай деп башка чекти кармап колдоп туруш керек да. Мисалы, дүйнөдөгү Hyundai'ды барыбыз билебиз да. Бул чоң автогигант болуп эсептелет да. Бул Американын рыногуна киргенде экинчи жылы гана Toyota'ны экинчи орунга жылдырып коет. Сатуу боюнчачы. Бирок 8 жыл нерентабельный, пайда албай иштейт да. 8 жыл мамлекетти колдоп турат Южный Кореячы. 8 жылдан кийин уже толугу менен конкурентоспособный болуп путуна тык туруп алгандан кийин кое берип коет. Ага чейин налогтордон бошотот, 5% кредиттерди берет, судалар берет. Не? Ишкер толук күчүнө кире болчу. Бирок биздин мамлекеттик саясат башка, бизде коррупция да, бизде көп. Бизде айтып кое берет, бирок кылбайт да. Каяка барбасаң, мамлекеттик чиновник бизде жалганчы деген сөз менен ассоциируется да. Булар айтат, бирок кылбайт. Негизи ушундай да. Ошондуктан мен ар дайым айткам, мамлекеттик органдан, мамлекеттик бийликтен бизге жардам берет. Бизде пут тоспосо болду да. Ошол пут тоспосо эле калган аракеттерди өзү кылып кете берет. Жеңилдиктин да кереги жок сиздерге. Жеңилдиктин да кереги жок бизгечи. Ошол учурда юрист катары айтсаңыз, негизинен бүгүнкү өлкөдөгү сот реформасы сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул тармакта иштеген киши катары, жеке юрист катары кандай баа берер элеңиз? Бизде негизи соттук реформа болуп атат. Бирок өтө астан болуп атат да. Бул ташбакадай болупчу. Мисалы, дагы деле бизде соттурга ишенич жок да. Бирок дагы деле Акаев учурунан баштап келаткан сотторду биз жогорку соттордун төрагасы кылып шайлап атабыз да. Ошол эле баягы сот системасын оңдолбогон адамдар кайра коюп атабыз да. Эгерде сот адилеттүү болсо, кандай проверка келбесин, аны көтүнө бир тээп айдап чыгасың, бар сотто сүйлөшүп алабыз депчи.
бирок кандай айта албайсың, анткени сотко ишенич жок да. Ошондуктан реформа бар, алдыга жылып атабыз, бирок өтө жай жылып атабыз да. Ошол учурда соц тармактарда жана диванный эксперттер көбөйүп кетти деген мисалы ушинтип отуруп алмай калган кишилерге ушундай бир комментарийлер айтылат да. Биз муну албетте бир тарабынан туура кабыл алабыз, экинчи тарабынан биз кантсе дагы элге бир аз болсо да маалымат берүүнүн аракетиндебиз. Менин айта турчу суроом, сизде конкреттүү ушул реформа жасоого мындай сунуштар, пикирлер барбы? Конкреттүү биз моундай кылганда бир ушундай элдер жана сотторго болгон мындай нааразычылыктарды жеңилдейт эле, жок мындай кылганыбызда ушуларга болгон бир аз ишеним пайда болот эле деген конкреттүү программа же сунуш барбы? Ооба, бул эми мындай велосипедти жаңыдан ойлоп таап кереги жок да. Бул дүйнөлүк практика ушундай да. Мисалы, Япония Германиядан алган да өнүгүү системасынчы. Южный Корея Япониядан алган. Ошентип уланып, бирок өзүнө керектүү кичине мындай өзгөртөт да, колдонуп кете берет да. Мисалы, Сингапур 58-жылы Малайзиядан бөлүнгөндө эң кызыктуу нерсеси Сингапур биздин территориядан кичинекей, саны биздикиндей, бирок эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Эң кызыктуусу аларда бир дагы табигый ресурс жок да. Алтын, салтын, нефть окшошондорчу. Эң башкы ресурс адам мээси да, бул адамдык ресурс болот да. Грузия мисалы. Эң бая бандиттердин, бая уруулардын өлкөсү Грузия болгон да. Барлык бор закондор ошол жактан чыккан да. Бирок Саакашвили келди, мыйзамдар кабыл алды, эң башкысы ошо мыйзамдар иштетти. Мен тууганым, мен бөлөм же жердешим дебейчи, иштетти да мыйзамдырчы. Грузия эң өнүккөн мамлекеттердин бири да. Сот реформасын кылыш андай деле проблема эмес да. Айлыктарды бийик кылыш керек. Күчтүү адвокаттарды алып келиш керек. Практикалардычы. Ошолорго иш бериш керек да. Болду да. Бул велосипедти ойлоп таап кериш жок. Бирөөнүн эле өнүккөн системасын аласың, өзүңө кичине ылайыктырып коюштуң да, болду. Ошол учурда Жалал Абад шаарында Сингапур бизнес центр деген борбор сизге таандык экенин да билебиз. Эмне үчүн Сингапур? Анткени мен Сингапур боюнча ошо 4 китеп окуп чыктым. Мен китеп окуганда жат болуп окудум ошол китепти. Чоң китептер. Мен окуганда биз менен Сингапурдун окшоштугу ушунчалык көп да. Коррупция, тууганчылык, жердешчилик, межэтнический баягы согуштар болуп турган ал жерде. Кытайлыктар менен малайзиецтер, мусулмандардын ортосунда болуп турган да. Белгилери өтө окшош да. Бирок ушул мамлекет эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кирип алып, алардын территориясы кичинекей болгондуктан военный ученияларын өзүнө жүргүзө албайт да. Тайвань менен договор түзгөн да, жанындагы бир город государство менен. Ошол жерде жүргүзөт да. Эң башкысы Малайзиядан келген отработка сууну алат да, переработка кылып өзүнө кайра минералка кылып сатат да. Биз мисалы отработанный суулар Өзбекстанга кетет да, канализация сууларчы. Алар ошо сууларды алып переработка кылып кайра Малайзияга сатып атат да. Бул эмне? Ушунчалык өнүккөн мамлекеттин белгиси болот да. Ошондуктан койгонум ошо бир биз да Куда кааласа Сингапурда өнүгөбүз дедик да. Ошону койдум. Сингапурдай мамлекет болобуз деген ниет менен ошондой атадыңыз. Өзүңүз жогорку окуу жайын кайсыл жерден бүтүп келдиңиз? Мен өзүм Бишкектен Славянский бүткөм. Ошо юриспруденция факультетинен. Сиздер дагы деле жанагы жеке жарандар, жеке тараптар кайрылсалардын укугун коргоо менен дагы деле алектенген досторбу же бул жумуш токтотулганбы? Ооба, жок, бизде мен өзүм юридикалык компаниям бар, юристтерим бар. Эгер мындай колу жука жарандар келип калса, биз аларга бекер консультация беребиз, мүмкүн болсо бекер жардам беребиз. Дагы деле. Кийин кечиресиз, баягы ишкерликтин баягы өнүгүү принциптери деп элеңизби? Биринчиден бул бренд, экинчиден сөзсүз түрдө ишкер тапкан пайдасын болбудун 10%-ын не кайрымдуулукка салып туруш керек. Анткени не акча тазаланып туруш керек да. Акчаларынга, байлыктарга да вирус кирет да. Ушуларды тазалаш үчүн сөзсүз түрдө ишкер 10%-ын садака берип туруш керек. Мен сизге жакшы мисал айтып коеюн. Биз 2019-жылы ошо заводко программа киргизип койдук. Өзүнүн 1%-ын, оборотубуздун 1%-ын кайрымдуулукка жумшайбыз депчи. 2018-жылга караганда 2019-жылы биз оборотубузду 40%-га көбөйттүк да. Бизде 10 миллиондон соодабыз азайбай койду, 12 миллион. Биз айына бир 100-200 миңге сомго жакын садака берип атык, бирок афишировать кылбадык да, мындай байрак кылып, аяк-бияк реклама кылып, биз жетекчилерге кайрылып атканда бизди атабай эле коюңуз. Бул баардык нерсе Аллахтын ыраазылыгы үчүн дедик. Больницаларды, облус больницаны бир 2-3 жерден кылып бердик, садиктерди, мектептерди дегендейчи.
Кейін мен көрдім, садағадан ешқашан ақша байлық азайбайды екен да. Ол бір ғана көбейтеді екен. Мен бұл практикада көп көрдім да. Ийгиликке жетүүнүн сыры дагы бир сыры ошондо. Сөзсүз түрдө. Ошол учурда жанагы сиз айткан жана темир бетон иштетүүчү ишкана эмнелер жасайт ал жерде? Эмне өндүрөсүздөр? Биздин башкы продукциябыз биз плита перекрытие деп коет, ошо үй салгандан крышаны тосот го, экитаждар. Ошол калганы баягы лоток ошо майда чүлөр. Бирок эми биз ачылганыбызга 1 ай эле болду азыр. Бирок Кудайга шүгүр, былтыр 2 жыл жакшы иштеген үчүн ошо эскиле клиенттерибиз келип кайра заказ кылып алып атат да. Эң таң калыш нерсеси, биз заводду ача электе бизге адамдар 1-2 миллиондай акча берип койду да. Билип туруп биз иштешибиз, завод ишке түшө элек, эч нерсе өндүрө элек экенибиз билип туруп акча берди. Бул эмне? Бул бренд экен да. То есть ишенди да. Балдар кидайт кылбайт, иштешип жүргөнбүз берет депчи. Ошол. Ошол эле учурда жаш ишкер катары, юрист катары акыркы өлкөдөгү пандемияга байланыштуу абалга сиздин көз карашыңыз кандай? Эгерде түшүнгөн адам болсо, пандемия өтө чоң сабак болду. Будан көп жакшы нерсе алсак болот да. Мисалы, чубак ажыны өтүп кетиши да. 45 жашында адам өттү. Бирок мен өзүм барып катышып келдим жаназа намазына, тажиясына. 5000 адам чогулду да. Бул канча деген адамдар ооруп бара албады. Ооруп бүтүп иммунитетим слабый деп кайра ооруп калам деп бара албады. Жөн эле коркуп бара албады. Мамлекеттик кызматкерлер барба дегенден бара албады. Ошо карабастан туруп 5000 адам 4 саат баягы жер күтүп турду. Качан келет экен депчи, качан башталат экен деп. Экинчиси, мен биринчи жолу мындай тажияны көрдүм да. Чындыгында адамдар ыйлап турганычы. Эми бизде көбүнчө искусственно атамой, акамой бир нерсе деп жөн эле дасурмалды ыйлап коет да. Ал жерде чалдан баштап жаштарга чейин ыйлап отурду да. Мен дагы ыйлап өкүрүп отурдум да. Бул эмне? Адам эмгек кылып коюптур да. Чубак ачанын өзүнүн жакшы сөзү бар да. Көп жашаш маанилүү эмес, кантип жашаш маанилүү да. Ошондуктан пандемия эгерде түшүнө турган болсок, бизге чоң сабак, көп нерселер берип атат да. Бул көп жашаш мааниси жок, кантип жашаш маанилүү экен да. Экинчиден, биздин мамлекет эң жаман результатты көрсөтүп атат да, пандемиянын күрөшү боюнчачы. Биз өгүнү кечинекей мамлекет болуп, номер 1-ге чыгып кеттик да, адамдардын өлү боюнчачы. Адам өлгөндө биз мамлекет өзүнүн эң чоң кадрларын жоготот да. Мисалы, сизди, мени мамлекет чоң өтүш үчүн өтө чоң акчалар киргизген да. Бул мисалы бизди роддомдо бекер төрөткөн да. 3 күн биздин эсебибизге сууга төлөгөн, светке төлөгөн, айлык берген врачтарга дары-дармектер берген да. Кийин садикке алып барган бизди. Биз мамлекеттик садикте жүргөн үчүн мамлекеттик садиктер 80%га чейин дотацияда да, мамлекет акча берип турат. Бизди 4-5 жыл мамлекет датировать кылып турган. Биз 11 жыл мамлекеттик мектепте бекер окуганбыз. Мисалы, частный мектеп. Мен кыздарым түрк лицейинде окуйт. Мен айын жылына 100 000 сом төлөйм да. 1 жылга. 1 жылгачы. Бул деген майлы мага өзүмө расход мамлекеттик мектепте бир 20-30 000 расход кетсин да. Тамак ашым, китеп аяк-бияктарымачы, ремонттарымачы. Мамлекет мен үчүн, сиз үчүн 11 жыл айлык берип турган да. Мен мектепти бүттүм, мен бюджет окугам, Славянскийдечи. Бирок бюджет дегенде мен бекер окуган эмесмин. Мен ордума Минфин, мамлекет университетке Славянскийге айлык төлөп турган, контракт төлөп турган да 25 000-дечи. Мамлекет 5 жыл мен ордума контракт төлөп турган да. Кийин мен окууну бүттүм, мен кадрым да. Мамлекет үчүн эң керектүү жаран болом да. Анткени мен иштеп атам, салык төлөп атам, башкаларга жумуш орундарын түзүп берип атам да. Ошол учурда адам өтүп кетсе, мамлекеттик чоң жоготуу болот да. Атомный бомбаны дагы адам ойлоп табат да. Атомный бомбаны дагы эмне? Адам кол менен басып чыгарат да. Ошондуктан эң чоң жогот бул адам өлгөндө да. Мисалы, бизде өтө чоң жоготуулар болуп атат да. Бул эмне? Өтө чоң сабак биздин элгечи. Биз мисалы парламентти баардыгы жамандап атат, депутаттар, чимкеректер, койлор, аяк-бияк. Бирок аны ким шайлап атат да? Биз өзүбүз шайлап атабыз да. Кичинекей бир жолубузду асфальт кылдырып алабыз, освещение кылдырып алабыз, детская площадка кылдырып алабыз да. Жыргадык деп жүрөбүз да. Бирок алар 5 жыл кийин депутаттар бул нерсени чыгарып атат да. Жепчи мындай айткандачы. Ошондуктан бул пандемия биздин кыргыз эли үчүн өтө чоң сабак болду. Эгер маңкурттар шайласаң,
маңкуртта жашайсың деп атат да. Ошондуктан болбогон нерсеге алданбай да татыктуулар шайлаш керек экен да. Бизге ошол нерсени көрсөттү. Ошол учурда ушундай кырдаалда элдин ынтымакта бири-бирине жардам кылып атканына кандай көз караштасыз? Бул жакшы, бул эл өзүнүн адамдык сапаттарын да жоготпоптур деген белгини берип атат да. Ошол учурда биздин көрсөтүү өзү аты айтып тургандай, айтпасам болбойт деген көрсөтүү. Сиз айтпасаңыз болбой турчу көдөнүңүздө дагы кандай көдөндөгү кыйкырыктар калды? Кыйкыра турган нерсе көп. Бычак сокко жетти. Азыркы акыбал мененчи. Каяка карабасаң, коррупция, бюрократия. Бир алым досуна бар экен, визиркечи. Ал мусулман мамлекетинин визири экен, кийин барып үйүн көрсөтүп мактанат экен да. Ушунчалык укмуштай салып турду үйүнчү. Акырында досуна айтат экен, алымга кандай салыппын дейт экен. Алым айтат экен, эгерде мамлекеттин эсебинен салсаң, анда бул үйүң арам экен дейт да. Эгерде өзүң эсебиңен салсаң, анда исрап экен дейт да. Шарият боюнча арам менен исрап экөө бирдей да. Мисалы, азыр цифровизация деп атат да, 3 жылдан бери. 3 жылдан бери региондорду өнүктүрүү жылып атат да. Бирок результат жок да. Бир гана мына выискалар болот да. Мэрияга кирсең, айыл өкмөткө кирсең, региондор өнүктүрүү жылы. Бул выискалар, бул жазуулар исрап болот да. То есть арам болот да. Кыла албасаң, не кыласың жазып да. Неге күнөөлөбүз? Анткени эл өзү караңгы да. Караңгы адамдар шайлап атабыз да. Ошондуктан мен кайрылым урматтуу Кыргыз Республикасынын жашоочулары да. Жакында бизге тандоо укугу келип атат да. Керк адамдар менен сүйлөшсөң, биз шайласак, шайлабасак да, ал адамдар өтүп атат да. Сен шайлабасаң, анда неге саңа келип сүйлөп атат, жалдырып атат, жолуң асфальт кылып берип атат да, неге сага акча берип атат? Сен голасың, сөз түрдө билсең, чечет да. Добушуңчу. Ошондуктан татыктуу адамдар шайлачы. Тажадык бул жашоодончу. Биз будан жакшы нерсеге татыктуубуз. Тарых, практика көрсөтүп атат, мамлекет туруп бир өнүгүп кетет да. Качан өнүгүп? Күчтүү кадрлар келгендечи. Сталин айтканда, кадры решает всё, нет кадров, нет страны. Бардык нерсени кадрлар чечет дейт да. Кадр жок, мамлекет жок дейт да. Мамлекет жок болуп кетиши дагы тарых көрсөтүп атат да. Чехословакия, Югославия, да, Южный Корея мисалы бөлүнүп кеткен мамлекеттер жок болуп кетет. Тарых көрсөтөт. Туруп жок болуп кетет жаман кадрларга. Туруп мамлекет сон болуп кетет да. Грузия, ушул эле Сингапур, Финляндия да. Табигый ресурстар жок мамлекеттер да. Бирок алар бир гана кадр кылат. Ар жерде кадр чечет да. Мен мактаныш эмес, айтып атпайм. Мен өзү юристмин, бирок менеджер катары келгенде бул заводкочу. 46 жумушчудан 100 жумушчуга көтөрдүк. Мен орун басарларым 50 миңден 60 миңге чейин айлык алат эле да. Жалаат үчүн бул жакшы айлык да. Биз айына миллион сомдон салык төлөп турат элек. Живой акчачы. Бул деген жакшы көрсөткүч жалаат үчүнчү. Деген Кыргызстанда ушунчалык көп мамлекет ишканалар бар да. Алар жөнүнө өнүгүп кетсе болот да. Неге өнүгө албай атабыз? Биринчиден ишин билбегендер отурат, экинчиден коркоктор отурат да. Бизге күчтүү бир 10 адам келсе Кыргызстанга, мамлекет жөнү тытып жеп болот да. Ошондуктан Кыргыз элим бизге жакында жакшы, мындай айтканда, убакыт келет атат, рычаг келет атат да. Ошо тандоону жакшы кылыңыздар. Акча албаңыздар. Кечинем сабыр кылып койгула, бул 2-3 миң, 5 миң көп болсо бир айга жетет. Бирок татыктуу адамдар шайлагылачы. Тууганга карабагыла, жердешке карабагыла, кыргыз өзбегине карабагыла да. Улутуна, динине карабагыла. Татыктууларды гана шайлагылачы, суранычы. Биз өнүгүүгө татыктуубуз. Биз өнүгө алабыз, Кудай кааласа. Биз сөз түрдө өнүгөбүз. Бакыт мырза, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз көрсөтүүбүзгө жоктой келип бергендигиңиз үчүн. Ал эми урматтуу деле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буюрса өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдө амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.